Анонимдүү алкоголиктердин күнүмдүк ойлонуулары. Жалган Курандын 18. Чыныгы эгемендүүлүк. Биз жогорку күчкө көз каранды болууга канчалык даяр болсок, ошончолук көз карандысыз болобуз. Мен буга эч кандай өзгөчө даярдыгым жок эле. Кудайга ишене баштадым. Ал бул даярдыктын жогорулашын камсыз кылат. Канчалык даяр болсом, ошончолук ишенем, а канчалык көп ишенсем, ошончолук даярмын. Кудайга болгон көз карандылыгым менин рухий жактан өскөн сайын жана ага болгон ишеним менен өсөт. Анын эркине баш ийүү каалоосу пайда боло электе, мен бардык муктаждыктарым үчүн өзүмө гана таянчумун жана мүмкүнчүлүктөрүм чектелүү болчу. Мен Кудай деп атаган жогорку күчүмө көз каранды болууга даярдыгым аркылуу менин бардык муктаждыктарымды мен өзүмдөн да жакшы билген, атүгүл мен билбеген жана мен биле элек муктаждыктарды билген бирөө камсыз кылат. Мени жакшы билген адам гана мени өзүм кыла алат жана башкаларга мен гана жардам бере ала тургандыгына жардам берүүгө багыттай алат. Мендей адам дүйнөдө эч качан болбойт. Бул чыныгы эгемендүүлүк.